Жүрүп болсо ошо сактап калууга аракет кылсак, ар бирибиз ошого салымыбызды кошконго аракет кылсак жакшы болор эле. Ошондой сөз менен кайрылгым келет. Турсунбек өзү жазган ырларын кыргыз жана калмак тилинде калмакча обонго салып ырдай да билет. Анын эң жакшы көргөн ыры энелерге арналмакчы. Эким нарым билеч, кеди жилөр күлеч, кензим кетсен үзүлеч, төктибиме жигоу, надна сержигоу, ора сержиби яксы ода эким. Бөрү баш айылынын көпчүлүк тургундары өздөрүн калмакпыз деп билишет. Ал эми сарт деген кошумча сөзгө анча деле маани беришпейт экен. Анткени менен алардын баары кыргызча сүйлөшүп, кадимки жашоо турмуш мүнөзү да толук кыргызчалашкан. Бирок эл ичиндеги Рысбек сыяктуу айрым атуулар бабалардан калган мурастарды сактап калууга аракет көрүшүүдө. Буюрса бир кабинетти алып алып туруп ошо жакшынакай калмактын китептеринен болобу чогултуп, ырларынан болобу запись кылып, кичинекей мындай бир жакшынакай жаштарга кичинекей патриотизм, өзүбүздүн ата бабабыздын, эн атабыздын айткан сөздөрүн унутуп баратабыз. Жаштарды кичине тилге үйрөтсөк, бул ар бир улуттун эң эле чоң байлыгы тил эмеспи? Ошон үчүн биз бир ушундай тилек бар эле. Ошону бир Кудайым буюрса ишке ашырып алсак, бир ырларды, музыкаларды. Калк арасында бир учурда көгүчкөнүм жана сен аттуу ырлар менен белгилүү болгон обончу Мирбек Текебаев сарт калмак элинин өкүлү. Ал учурда Ташкай айылында жашап, чыгармачылык ишин улантууда. Конок чакырарда ошентип майда токоч сүткө жууруп, май кошуп, ошентип жасап дандырга жабабыз, биздики ошондой. Сарт калмак элинде кандай аш-той, маареке болбосун меймандар үчүн майда токоч сөзсүз жасалышы шарт. Мындай токочту алардын улуттук даамдарынын бири деп койсо да болот. Себеп дегенде токочунан сарт калмактар жашаган айылдарда гана бышырылат. Аны жасоо үчүн бир нече адам болушу зарыл. Бүгүн үй ээси Зина апага кошуналары Гүлмира, Тоту жана Айгүл жардам берүүдө. Камырды кесип, тоголоктоп, тындырып, анан кайра чекчелеп, жумуртка сүйгөп чыгуу сыяктуу аракеттер ылдам жасалыш керек. Анткени ачыган камыр тез катып, муздап кетиши мүмкүн. Камыр даяр болгуча сыртта тандырга от жагылып, анын ичиндеги кыштары агаргыча ысытылат. Бул нан жабарда момунтип арча менен аластап туруп, нанды жапсак, наныбыз дагы жакшы болуп, жакшы бишип берет. Өзүм ырымдап, тузду суусун чачып берейин. Андан соң даяр турган тандырга нан жабуу башталат. Күнүмдүк тиричиликте тандырга дайыма нан бышырып, көнүп калган аялдар камырды тандырдын ичине жабыштырыш үчүн атайын деле кол кап кийишпейт. Камыр жабылып бүткөн соң тандыр толук думбаланып, жабылып, калмакча токочунан жарым саатка жетпей эле бышып чыгарууга даяр болот. Отун жаккандарга да рахмат, суун жагып туруп. Салт боюнча негизи тандыр короонун ичинде эмес, көчөнүн боюна курулуш керек. Анткени нан бышканда анын жанында турган жана өтүп бара жаткан адамдардын бардыгы даам татып, ооз тийиши шарт. Албетте жаңы бышкан нанга сөзсүз түрдө улуулар бата тилеп, каалоолор айтылат. Амин, Кудай жакшылык берсин, айланайын, эл журтубуз аман болуп, жер жүзүнө тынчылык болсун. Табигый кырсыгынан сактасын Кудайым. Амин, Аллах акбар. Нандан ос дегиле айланайындар. Бөрү башты Камиле же балдары жана туугандары менен бирге куда тосууга даярдык көрүүдө. Бүгүн ал экинчи кызы Назгүлдү турмушка колунан узатып жатат. Бабалардан калган салтка ылайык кудалары кызга сөйкө салып, алып кетишмекчи. Турмушка узап жаткан жаш бийкеч Назгүл сарт калмак улутунан. Ал эми болочок күйөө бала Нурдин болсо кыргыз жигит. Андыктан 4 кыз бир уулду жалгыз багып өстүргөн Камиле маркум күйөөсүнүн жогун билгизбей, бул тойго колунан келишинче камылга көрдү. Кудаларды тосуп алуунун да өзүнчө каадасы бар. Мында келин ала турган уул тарап кулдугум бар деп айтуусу абзел. Албетте ага карата кулдугубуз Кудайга деген жооп айтылат.
Андан соң кудалар үйдүн эң төркү бөлмөсүнө дасторконго чакырылып, келген меймандар жаш курагына жараша төрдөн ылдый жайгашат. Ушулардын бакты талайы ачык болуп, кең болуп, ушу балдарыбыз бактылуу, талайлуу болсун. Ошон үчүн ушул дасторконго бата кылып койсоңуздар барыңар. Бөрү баш айылындагы сарт калмактар меймандарга чыны сунаардын алдында нан туурап беришет. Муну эске албаганда үй ээлери сарт калмак улутунан экени деле көп байкалбайт. Анткени бардыгы кыргыз тилинде сүйлөшүп, кыз узатуу каадасында кыргыздардын күйөө баланы жүгүнтүү, күйөө баштыкты ооз тийгизүү сыяктуу ырым-жырымдары сарт калмак элинде да колдонулат. Андан соң эң негизги салт баланын жеңеси кыздын кулагына сөйкө салышы болду жана ал жакшы каалоо тилектер менен коштолду. Бул ырым-жырым албетте жаштар өзүнчө отурган бөлмөдө жасалат. Мындан кийин кыз тараптан атайын дайындалган жеңе Назгүл менен Нурдиндин колун кармаштырып, жар көрүштүрдү. Эми экөөнүн колун кармаштырып, экөө бакталайлуу болсун. Мен ортосунда элем. Ушул менен көпчүлүктү толкундаткан каада салттар бүтүп, меймандарды сыйлоого орун берилет. Ал эми калган ырым-жырымда анча айырмачылык деле байкалбайт. Бирок сарт калмактар өз ара куда болгон болсо, кыз узатуу салтында бир аз башкачараак болот экен. Анда той аяктап калган учурда күйөө тараптагылар колуктуну билгизбей урдап кетиш керек. Мындай көрүнүштүн мааниси кыз узап жатканда анын ата-энеси жана бир туугандары көз жашын чыгарбас үчүн ушул салт колдонулуп калган дешет. Негизинен сарт калмактардын турмушундагы алака мамиле кыргыз элинин каада салтына ылайык жүргүзүлүп, мындан кыргыз калмак элдеринин жакындыгы жана ынтымагы бекемделип келет. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Сарт калмактар ислам динин туткандыктан көл өрөөнүнө көчүп келген мезгилде Челпек айылында мечит салышкан. Мечиттин дубалы өтө калың, шыбы жыгач колонналар менен тирелип, чыгыш үлгүсүндө салынган. Бул мечит ашар жолу менен жалпы эле бүт сарт калмактар биригип, ошол кезде көчүп келген эл биригип туруп салган. Дубалы бул өзүнчө 90 сантиметр калыңдыкта төө кирпичтерден салынган. Чатырын Алматтан калай алып келип жапкан. Ичинде 6 жыгачтан коюлган түбүрүгү бар. Мана ошондой бир эң бир эски улуу мечиттердин бири. Эмдиги жылы 120 жыл толот. Ислам динин кармаган сарт калмак элинде каза болгон маркумдарды мусулманчылык шартка же шариятка жараша узатышат. Өзгөчөлөнгөн айырмасы бүгүнкү күндө сарт калмактар маркумдун зыйнатын кылууда берилүүчү карашты жана ашыкча мал союуну тыюуга абдан көңүл бурушууда. Мындан тышкары, маркумдун жакындары үчүн милдеттүү болгон кийим илүү каадасы жана көңүл айтуу сыяктуу адаттар таптакыр токтотууга аракет көрүлүүдө. 60 жылдары бизге караш союу деген кирген. Муну азыр күрөшүп олтуруп карашты кыскартып, мал союп, көптөгөн тамак, ичкилик мына ушунун бардыгын бүгүнкү күндө ордуна калыбына эски ата бабанын салтын алып келгенге аракет кылып, ошону ишке аша баштады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Рахманир рахим. Сарт калмак элинде ыйык жерлерге зыярат кылуу салты азыркы мезгилде да кезигет. Акбаш ата мазары Бөрү баш айылынын түндүк тарабында орун алган. Уламыш боюнча өткөн доорлордо жашап өткөн 7 бир туугандардын улуусу Акбаш атанын түбөлүк жайы ушул жер экени айтылат. Андыктан Акбаш ата мазары жергиликтүү калк үчүн орток ыйык жай катары саналат. Мазарга зыярат кылганы келгендер алгач маркумдарга Куран окушат. Андан соң мазардагы талга баштарын жөлөп, терс энергиядан, кыжалат ойлордон арылышат. Же болбосо мазарда жөн гана алдыга койгон максат тилектери орундалышын тилеп, Кудайга сыйынышат. Көл өрөөнүндө ыйык аталар болгон экен. Бул аталарга Чолпон ата, Манжул ата, Каракол ата, Акбаш ата дейт. Ошо Акбаш ата деген ушу жерге коюлган экен сөөгү. Анан ушу илгертен бери баягы балалуу болбогондор ушу жерден келип ар жакта булак болгон экен. Ошо булактын суусунан ичишип, түнөп, сыйынса балалуу болгон экен.
иши жүрбөгөндөр ушул жактан келип сыйынса иштери жүргөн экен. Бир дартка чалыгып, ооруп, кыйналгандар ушул жерге келип түнөп, Алла Тааладан, Кудайдан суранса, ушул жерден айыгып, жакынакай сакайып кеткен экен да. Тарыхчылардын айтымында өткөн кылымдын башталышынан тартып, жергиликтүү калк каза болгон маркумдарды ушул мазарга жакын аймакка алып келип жашыра башташкан. Бир кездерде бул күмбөздөргө көз салып, Куран окутканы келгендерге кызмат көрсөтө турган атайын адамдар болгон. Азыркы учурда болсо, ал милдетти аткарган эч ким жок. Бир жагынан Акбаш ата мазарына алыс жакын аймактардан, ал эмес коңшу мамлекеттерден жайы кышы дебей зыяратчылар келип турушат экен. Мына ушул жагдайларды эске алган Айгине илимий изилдөө борбору жакында чакан зыяраткананын курулушун баштаган эле. Айгине изилдөө маданий изилдөө уюмунун тарабынан Атайы долбоор менен бул жерде Акбаш ата мазарында зыяраткана курулуп жатат. Мунун максаты ушул мазарга келген зыяратчыларга атайы бир ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. Бул зыяраткана салынып бүткөндөн кийин айыл өкмөтүнүн баласына өткөзүп беребиз. Жергиликтүү элдер абдан ыраазы болуп, өзүнүн ыраазычылыгын келип билдирип кетип атышат. Жана эле бул жерде ушул айылдын имамы бир 3 аксакал киши менен келип, аябай ыраазычылыгын билдирип, бул курулушка колун тийгизип, топурагын уютуп, тыюп келип кетишти. 2 ай мезгилдин аралыгында зыяраткана толугу менен бүткөрүлдү. Ал үй бир чоң бөлмөдөн жана ашканадан турат. Ошондой эле бул үйгө жанаша тамак аш бышыруу үчүн чакан очок да курулган. Сарт калмак элдин салтына ылайык байбичелер 7 чырак же 7 май токоч бышырып, бабалардын ырым-жырымдарын аткарышты. Аны менен катар эле Кудай жолуна делип, Куран окулуп, түлөөгө союлган малга бата тиленди. Зыяраткананын ачылышына арналган түлөөгө Бөрү баш айылынын тургундары менен катар Челпек, Ташкыя, Бурма суу айылдарынан келген меймандар да катышты. Аксакалдар жаңы зыяраткананын акчолтой болушуна тилек кылышып, үйдүн курулушуна демилгечи болгон Айгине илимий изилдөө борборунун кызматкерлерине ыраазычылыгын билдиришти. Ошондой эле Бөрү баш айылынын тургундары айыл өкмөтү менен биргеликте зыяраткананын абалына жакшы көңүл буруп, мазарга келген зыяратчыларга кызмат көрсөтө турган атайын адамдарды дайындамакчы болушту. 2005 жылы Айгине изилдөө борбору таласта ыйык жерлерди изилдеп, ошолорду колдогонго, коргогонго аракет кылды. Көлгө чылганда биз бул жерде бир өзгөчөлүктү байкадык. Көл өрөөнүндө ыйык жерлерди бир гана кыргыздар эмес, ошондой эле калмак, уйгур, орус элинин өкүлдөрү басышат экен. Көл өрөөнүндө изилдөө жүргүзүп, биз калмак элинин мазар басуу салтын колдоого алдык. Эмне үчүн? Анткени бул дүйнө канчалык ар түрдүү, көп түстүү болсо, ошончолук жагымдуу. Мисалы, жайында жаңы чыккан гүлдөрдү көргөндө биздин көзүбүз абдан кубанат, эгерде ал деген көп түрдүү, көп түстүү болсо. Элдерге келгенде эле так ошондой. Канчалык көп тилдүү, көп түстүү, көп салттуу элдер жашаса, ошончолук дүйнө кенен жана бай болот. Мурдагы совет доорунда Сарт калмак элинен жүздөгөн мыкты инсандар чыккан. Алар тууралуу Бектур Ажы Мансуровдун «Инсандар дөөлөтү» аттуу этнографиялык өмүр баян жыйнагында кеңири жазылган. Маселен, Абдыкадыр Ахмет Шарипов кыргыз жана таджик эсерлерине эл агартуусуна эмгек сиңирген ишмер, кыргыз тилинин өнүгүшүнө зор салым кошкон инсан катары белгилүү. Ал эми мамлекеттик ишмер Турдукожо Искаков кыска өмүр сүрсө да, Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнө тоолуу шартта мал баккан малчылардын оор турмушун жеңилдетүү үчүн ат көтөргүс эмгек кылган. Мындан тышкары райкомдун биринчи секретарлары Өмүралы Носинов, Мухаммед Султанов, Соода министри Чикеев Чымырбай, кыргыз орфографиясынын өнүгүшүнө эбегейсиз эмгек сиңирген Бакеев Казбек жана башка инсандар чыккан. Сарт калмак элинен чыккан опера ырчысы, үнү бас баритон Данил Ильязов өткөн жылы обончу Арзыбек Бедияровдун Кутман жери аттуу ыры менен Челпек тоосунун Арпа Тектир деген жеринен тасмага тартылган. Ал даңазалуу ырчы Болот Миңжылкыевдин шакирти.
Учурда Даниил Ильясов Ысык көл мамлекеттик университетинде жана Караколдогу музыкалык орто окуу жайында мугалим болуп эмгектенүүдө. Сарт калмак элинин өкүлдөрү бүгүнкү күндө кыргыз элинин, Кыргызстандын коомдук маданий турмушуна активдүү аралашып, алдыга умтулуу менен өсүп өнүгүүдө. Албетте Сарт калмак эл үчүн Ысык көлдөн артык жери, Кыргыздан артык эли болушу мүмкүн эмес. Turban